4 bölüm. Иса ыйык рухка толуп, Ярдандан кайтып келгенден кийин рух тарабынан чөлгө алынып барылды. Ошол жерде ал 40 күн шайтан тарабынан сыналды. Ошол күндөрү ал эч нерсе жеген жок. Акырында ал ачка болду. Ошондо шайтан ага: "Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул ташка буйру, ал нанга айлансын" деди. Иса ага мындай деп жооп берди: "Ыйык жазууда адам нан менен гана эмес, Кудайдын ар бир сөзү менен жашайт деп жазылып турат." Ошондо шайтан аны бийик тоого чыгарып, көз ирмемде ага дүйнөнүн бүт падышачылыктарын көрсөтүп, сага ушул падышачылыктардын баарынын үстүнөн болгон бийликти жана алардын атак даңкын берем. Анткени ал мага берилген, мен аны кимге кааласам ошого берем. Ошондуктан эгерде сен мага таазим кылсаң, баары сеники болот" деди. Иса ага: "Кет жанымдан, шайтан. Ыйык жазууда Кудай Теңириңе табын, ага гана кызмат кыл деп жазылып турат" деп жооп берди. Ошондо шайтан аны Иерусалимге алып барып, ибадаткананын төбөсүнө тургузуп, мындай деди: "Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда ушул жерден боюңду таштап жибер. Анткени ыйык жазууда ал өз периштелерине сени сактоону буйруйт. Сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн алар сени колдоруна көтөрүп кетишет" деп жазылып турат. Иса ага: "Кудай Теңириңди сынаба деп айтылган" деп жооп берди. Шайтан Исаны сынап бүткөндөн кийин убактылуу анын жанынан кетип калды. Иса ыйык рухтун күчүнө толуп Галилеяга кайтып келди. Ал жөнүндө баардык аймактарга кабар тарап жатты. Ал синагогаларда элди окута баштады. Аны баардыгы мактап жатышты. Иса өзү чоңойгон Назарет шаарына келип, адатынча ишемби күнү синагогага кирди. Ал Кудайдын китебинен окуп берүү үчүн ордунан турганда ага Ишая пайгамбардын китебин сунушту. Ал китепти ачып, мындай деп жазылган жерин таап окуду: "Теңирдин руху менде, анткени ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Мени жүрөгү жаралууларды айыктырууга, туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көзүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин ырайым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди." Анан Иса китепти жаап, кызматчыга кайтарып берип, ордуна отурду. Синагогадагылардын баардыгынын көздөрү ага тигилди. Ошондо Иса аларга: "Силер уккан ушул пайгамбарчылык бүгүн орундалды" деди. Баардыгы аны кубатташты. Анын оозунан чыккан керемет сөздөрүнө таң калып, "Бул Жусуптун эле баласы эмеспи?" дешти. Иса аларга мындай деди: "Силер мага дарыгер, өзүңдү айыктыр деген макалды айтаарыңар анык. Капернаумда кылгандарыңды уктук, ошол кылгандарыңды бул жерде, өз мекениңде да кылчы" дээрсиңер. Анан Иса дагы мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн, эч бир пайгамбар өз жеринде кабыл алынбайт. Силерге чындыкты айтып жатамын, Илияс пайгамбардын тушунда 3 жыл 6 ай бою жамгыр жаабай, бардык жерде катуу ачарчылык болгон кезде Исраилда жесраялдар көп эле. Ошондо Илияс алардын эч кимисине жиберилбестен Сидон жеринен Сарепат шаарындагы бир жесирге гана жиберилген. Ошондой эле Элиша пайгамбардын тушунда Исраилда пес оорулуулар көп болгон, бирок Сириялык Наамандан башка эч ким айыккан эмес." Муну укканда синагогадагылардын баары ачууланышты. Алар орундарынан тура калышып, Исаны шаардан кууп чыгышты да, ылдый түртүп жибермекчи болуп, өздөрүнүн шаары жайгашкан тоонун чокусуна алып барышты. Бирок Иса аларды аралап өтүп кетип калды. Иса Галилеядагы Капернаум шаарына келип, ишемби күндөрү элди окутуп жатты. Эл анын окутуусуна таң калды, анткени ал бийлиги бар адамдай сүйлөчү. Синагогада жин оорулуу бир адам бар эле. Ал: "Эй, Назареттеги Иса, бизде эмнең бар? Сен бизди жок кылуу үчүн келдиң. Сенин ким экениңди билем. Сен Кудайдын ыйыгысың" деп кыйкырды. Иса ага: "Үнүңдү бас, бул адамдын ичинен чыгып кет" деп тыюу салды. Ошондо жин ал адамды элдин алдына жыгып, ага эч кандай зыян келтирбестен анын ичинен чыгып кетти. Ошондо баардыгынын үрөйлөрү учуп, өз ара: "Бул эмне дегени? Ал жиндерге бийлик менен, күч менен буйрук берип жатат. Алар чыгып кетип жатышат" дешти. Ошентип Иса жөнүндө баардык аймактарга кабар тарады. Иса синагогадан чыккандан кийин Шимондун үйүнө келди. Шимондун кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жаткан эле. Исадан ага жардам берүүсүн өтүнүштү. Иса анын жанына келип, аны ысытма оорусунан айыктырды. Аял дароо ордунан туруп, аларга кызмат кыла баштады. Күн батканда ага ар кандай оорулууларды алып келе башташты. Ал ар биринин үстүнө колдорун коюп, аларды айыктырып жатты. Көптөрдүн ичинен жиндер: "Сен Кудайдын уулу Машаяксың" деп кыйкырып чыгып жатышты. Бирок Иса аларга өзүнүн Машаяк экенин айтууга тыюу салды, анткени жиндер анын Машаяк экенин билишчү. Таң атканда Иса үйдөн чыгып, ээн жерге барды. Эл аны издеп таап, кетирбей алып калгысы келди.
Бирок Иса аларга: "Мен Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды башка шаарларга да жарыялашым керек. Анткени мен ошол үчүн жиберилгем" деди. Ошентип Иса Галилеядагы синагогаларда насаат айтып жатты.